Шалом бир туугандар, машаякчылар, баарыңарга жалпы салам. Кудай оюма салды, эсиме салды дегендей айыптар, Забурда айыптуу көп айтылган жер бар. Жумуштан чарчап, уйкум келип, көзүм кызарып турса дагы, биртке болсо да, 10 мүнөт болсо да бөлүшүп коеюн деп машаяктын туулган күнү менен куттуктайм дагы бир жолу. Бирок биз машаяктын эмне датасын күтпөйбүз. Анткени датасын кайсы убакта төрөлдү бул важный эмес. Кышындабы, жазындабы, же кайсы убакта, кайсы саатта. Самое главное, мен айткым келет, Кудай бизге кимди берди? Кудайдын каалоосу, Кудайдын бизге болгон чексиз сүйүүсү, дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн дейт да. Жалгыз уулун берди дейт да. Именно ошого важный ошол да. Именно куткаруучу төрөлдү дейт да. Бизге уул берди дейт да. Именно Кудайдын эрки, Кудайдын каалоосу, Кудайдын иши ушул да. Жазуу боюнча Кудайдын каалоосу эмне бул? Адамдардын куткарылуусун каалайт дейт. Именно биз куткарылып калышыбыз үчүн жалгыз уулун берип атат да. Вот ошол важный да. Анан биз караңгыдан жарыкка чыгыш үчүн вот ошол жарык менмин дейт да. Амин. Ошон үчүн именно ошо кайсы убакытта төрөлдү, кышындабы, жазындабы айырмасы жок. Бизге главный Кудайдын бизге болгон сүйүүсү, бизге болгон иши, бизге болгон каалоосу ошо уул төрөлдү дейт да. Амин. Вот ошол важный да бизге. Ишая 9-бөлүм мындай жери бар да. Анткени бизге наристе төрөлдү дейт. Наристе, бул кайсы наристе? Именно Кудайдын каалоосу ушул болчу да, Кудайдын иши ушул болчу да. Бизге уул берилди дейт. Кайсы уул? Именно спасение берилди дейт. Бийлик кылуу анын ийининде, кайсы ийининде? Именно айкашкан жыгачта болчу да. Амин. Ага кереметтүү кеңешчи, кайсы кеңешчи? Именно ыйык кызматчы. Ыйык кызматчы бул адам менен Кудайдын ортосунда туруп, адам менен Кудайды элдештире турган ыйык кызматчы болчу. Жактоочу, кызматчы деге эле койчу. Айтып отсоң сөздөр көп да. Күчтүү Кудай дейт. Түбөлүктүн атасы, түбөлүк өмүр дейт да. Тынчтыктын төрөөсү дейт. Падыша да. Амин. Биринчи очу. Экинчиден бул тынчтыктын төрөөсү бул бейпил жай. Бул именно спасенный адам бейпил жайга кирет деп ушул тынчтыкка ээ болот. Бул спасение болчу да. Качан адам спасение куткарылууну таанып билип калганда жүрөгү эмне тынчтандырылат да. Бейпил жайга кирген ошол да. Тынчтыктын төрөөсү дейт. Бул спасение карагылычы кандай сонун сөз деген ат коюлат дейт. Амин. Жакканда жакшы сөз бар. 12-бөлүмдө. Мынтет. Мага ишенгендердин бирөө да караңгыга калбаш үчүн дейт. Мен дүйнөгө жарык болуп келдим дейт. Ошол уул ушул да, жарык болуп келдим дейт. Ошол жарык Иса Машаяк өзү. Аян 22-бөлүмдө 16-да. Мен Иса ушуну силерге жыйындарда көрүнүш үчүн өзүмдүн периштемди жибердим дейт. Муну бурункуда бөлүшүп кеткем. Мен дөөттүн тукумунан чыккан таңкы жарык жылдызмын дейт. Карагылачы. Ушу жана айтып кеткен тиякта айтылгандай, мен бул дүйнөгө жарык болуп келдим дегенде, биякта мен дөөттүн тукумунан чыккан таңкы жарык жылдызмын дейт да. Кудайдын каалоосу эмне эле? Биз караңгыдан жарыкка чыгышыбыз керек. Вот ошо Кудайдын иши, каалоосу ушул болчу да. Ошону чыгарыш үчүн ким керек бизге? Иса Машаяк керек. Биз өзүбүз чыга албайт экенбиз да. Биз өзүбүз кыла албайт экенбиз. Колубуздан келбейт экен да. Ошон үчүн бизге эмне? Именно ушу мени көрүп туруп, ушу баламдын колунан келбейт экен, ушу балама деп туруп, мен үчүн ушу жалгыз уулун берип атат. Мындай да. Рождествонун мааниси любой ар бир адам ошол Машаяктын туулган күнүн өзүнө кабыл алыш керек. Ошол наристе мен үчүн төрөлдү деп, ошол уул мен үчүн берилиптир деп өзүнө кабыл алыш керек. Анткени мен алсыз Кудайга бара албаймын. Мен ансыз Кудай менен элдеше албайт экенмин да. Анткени кеңешчи деп атпайбы? Ыйык кызматчы бул. Ортого түшүп, бизди Кудай менен элдештирип атат да. 2-Коринфяндын 5:19, 5:20 айтылганы Кудай менен элдештирүү сөзүн аткарды деп, сөзүн айтты дегендей, именно Кудай менен бизди элдештирип атат да. Ошол уул мынакей. Ошол белек бизге болгон белек ошо болчу. Анткени көп жыйындарда
Машаяктын туулган күнүнө жыйынга барышат дагы, адамдан адам белек күтүп, белек бири бирине белек беришип, өбүшүп, жытташып, чай ичип кетип калышат. А чындыгы, мааниси бул именно Кудайдын белегин алыш керек. Кудайдын ошол сүйүүсүн, ошо жалгыз уулун таанып билиш керек. Ошого ишениш керек болчу да. Анткени Машаяк бизге төрөлгөндөй эле биз дагы жогорудан төрөлүшүбүз керек болчубуз да. Оймин, чындыгы Кудайдын каалоосу ушул болчу. Анан белек боюнча ошо именно Кудай бизге ошо дүйнөнү, мени абдан сүйгөндүктөн дейт, мен үчүн жалгыз уулун берип атат да. Ошол уулду мага мен үчүн төрөлүп атат мен үчүн, башка үчүн эмес. Башканы кой, өзүңдү билчи деген сөз бар го. Бирөөнү эмне кыласың, өзүңдү билчи дейт го. Ошондой эле бул Рождество, бул Наристе, бул куткаруучу ким үчүн төрөлүп атат? Мен үчүн деш керек. Мен үчүн келиптир деп адам өзүнө кабыл алыш керек да дайыма. Бунун мааниси ошол да. Анан ошол чем башка адамдык каалоо, адамдык белекти алгандан көрө, ал убактылуу, ал өтүп кетет, чирип кетет, өрттөнүп кетет. Кудайдын белегин алыш керек. Кудайдын белегине ишенип калыш керек. Кудайдын ошо уулуна, Кудайдын наристесине, ошо төрөлүп аткан наристе мен үчүн деш керек. Именно мен үчүн деп оймин. Анан да айтып кетерим, жана айтып кеттим го, мен кыла албастыгымды көрүп, мен колуман келбестигин көрүп, жалгыз уулун берип атат деп именно эме мыйзам аткаруучуларга. Мыйзам өзү албетте ыйык, мен кошулам, мен ыйык эмес дейм. Мыйзам өзү ыйык. Еще тем более ыйыктан дагы Иса Машаяк айткан жери бар, силер дейт, киши өлтүргөндү күнөө дейсиңер, бирок мен силерге мынтип айтам дейт да, оюң менен бирөөнү жаман көрсөң, бул киши өлтүргөнгө тең деп мыйзамды ого бетер жогорку деңгээлге алып чыгып атат. Эмне үчүн? Анткени мыйзамды адам көрүп, өзүнүн ким экенин билсин деп, биринчиден, экинчиден ушул мыйзамды аткарылбастыгын билип, мага келсин деп атат да. Ошон үчүн мыйзамды алып туруп өйдө кылып атат да. Анткени мыйзам ооба ыйык, бирок мыйзам бизди ыйык кылбайт. Өзү ыйык, бирок адамды ыйык кыла албайт. Ыйык кыла турган бул Иса Машаяктын каны. Анткени Кудай уулун эмне үчүн берип атат? Эмне үчүн наристе келип атат бизге? Эмне үчүн бизге уулду берип атат? Эмне үчүн бизге куткаруучу төрөлдү деп атат? Анткени биз өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен Кудайга бара албаганыбызды билет, Кудайга жага албаганыбызды билет, Кудайга жеткилең, Кудайга жагымдуу жыт боло албастыгыбызды Кудай билет дагы, билип туруп эмне кылды? Жалгыз уулун бизге берди деп атат. Ошо бир гана Машаяктын каны гана жеткилең, Машаяктын каны гана жагымдуу жыты. Машаяктын өлүмү гана Кудай ошо өлүмүнө ыраазы болгон. А биздин өлүмүбүзгө, биздин ишибизге, биздин деги эле болгон турган турпатыбызга Кудай ыраазы эмес да. Ошон үчүн Кудай эмне? Өзүнүн уулуна ыраазы болгондуктан дейт. Ошон үчүн дайыма айтып келем, Кудай бизди караган сайын мен эмес, мен ичинде Машаякты көрүп турат. Оймин, мынакей мааниси. Ошон үчүн Машаяк айтып атат, мен бул дүйнөгө жарык болуп келдим дейт да. Что биз караңгыдан Машаяк менен биригип жарыкка чыгышыбыз керек болчубуз да. Спасениянын мааниси ушул да. Өлүмдөн өмүргө, караңгыдан жарыкка өтүш керек болчу. Мынакей Машаяктын туулган күнүнүн мааниси ушул да. Ар бир адам өзүнө кабыл алыш керек. Бул мен үчүн төрөлүптүр, бул мага келиптир деп. Башка бирөөнү кой, кошунаңды, тууганыңды пока кое тур. Биринчи өзүң спасение алып ал, өзүң таанып ал, өзүң ишенип ал деп айткан киши жок да. Ошон үчүн мага келди деш керек. Жыйындан адамдык белекти күтпөй, наоборот, Кудайдын сага болгон белегин күтүш керек. Кудайдын сага болгон белеги бул Иса Машаякты берип атат бизге. Оймин. Ошону таанып, ошого ишенип кал. Ошол аркылуу Кудай менен элдешебиз деп. Анткени ошол жалгыз уулум аркылуу мен бул дүйнөнү өзүм менен элдештирем деп атат Кудайым. Мааниси ошол да. Кудайга да. Ошон үчүн мыйзам ыйык эмес. Мыйзам ыйык, бирок мыйзам бизди ыйык кыла албайт. Бизди ыйык кыла турган Иса Машаяктын каны. Оймин. Кудайга даңк.